Андан кийинки сессияны улантуу үчүн биз ошол республикалык мугалимдердин чеберчилигин жогорулатуу институтунун жетекчиси Алмазбек Токтомамбетов агай сизге сөз берсек, Алмазбек агай ошол биздин Кыргызстандын 7 областынан келген мугалимдердин жеңүүчү мугалимдер менен чыныгы мугалимдик сухбат алып барасызбы дейм, Рахмат. Рахмат, биз өзгөчө сессияга келип жеттик, урматтуу замандаштар, кесиптештер. Буга чейинки бир дагы сессияда жеңүүчү жөнүндө сөз болгон жок. Буга чейин эч ким сыйлык да берген жок, буга чейин эч ким акча да берген жок. Биздин сессияда ушунун баарын көрөсүздөр. Главный чемпион да жакпады. Азыр көрөсүздөр. Өзгөчө сессия ошол үчүн жакшылап көңүл бөлүп берсеңиздер. Мен баарыңарды жаңы жылыңар менен куттуктап, жаңы жылыбыз жолтой жыл болсун деп, жаңы жылдын башталышында ушундай бир сонун саамалык менен баштап атканыбызга ушунчалык кубанып турам. Менимче баарыбыз кубанып турабыз. Карагылачы кандай сонун республикалык иш-чара. Атын эле карасаңыздар, заманбап мектеп модели, гумандуу, улуттук, демократиялык баалуулуктар деген эң сонун иш-чара болуп жатат. Ушундай сонун иш-чаранын башкы каарманы болуп турган Орозон агай, сизди куттуктайм. Куттуктагандарга мен да кошулам. Сизге чыгармачылык ийгиликтерди каалайм. Үй бүлөңүздө, балдарыңызда, окуткан балдарыңызда дайыма жакшылыктар, ийгиликтер боло берсин. Рахмат. Анда мен сиздерге бияка конкурстун жеңүүчүлөрүн чакырып койсом, конкурс атайын жарыяланып, социалдык тармактар аркылуу таркатылып, ошонун жеңүүчүлөрү бияка келип берсеңиздер. Кутбу Надырбаева, Аль-Фаюз окуу тарбиялык комплекси, Жалал Абад. Айпери Кеңеш кызы, Зейнеп Бабашева, Талас, Казыбек Асылбеков, Нарын, Айжан Кадырова, Нарын облусу, Нурдан Эшинканов, Ысык-Көл облусу, Айжан Рахманбердиева, Баткен облусу. Анда биздин жеңүүчү болгонубуз менен вазифабыз өтө оор, көрүп атасыздар программада. Ар бирине 3 мүнөттөн. Бирок ошол аз убакытта дагы убактысы менен пайдаланып өзүнүн оюн бере алган бул дагы чоң чеберчилик. Мен ойлойм, жеңүүчүлөр бул жагынан камчы салдырбайт деп. Аныкы Назарбаева. Презентацияңыз барбы? Яктан коюп берип турат. Саламатсыздарбы, урматтуу ушул конференциянын катышуучулары. Менин бүгүнкү темам бул улуттук тарбиянын баалуулуктары деп аталат. Аталган докладта мен ушул улуттук тарбия менен заманбап деп эсептелип жаткан азыркы тарбиянын айырмачылыктары, окшоштуктарын салыштырып, элдик тарбияны жандандырууга басым жасалып, бир канча мисалдарды келтиргенге аракет жасадым. Элдик тарбия боюнча мындай эки эмеге алып айтканга аракет кылдым да. Кыргыз элинин бала тарбиялоодогу негизги ролу анын маанилүүлүгү, салт сана, жүрүм турум адеби, ырым-жырымдар, элдик өзек чыгармачылыгы аркылуу кадимки жай турмушта өзү менен аралашып жүргөн балага көргөн билгенин айтып, ата журтту коргоого, улууну урматтоого, кичүүнү сыйлоого, кечиримдүүлүккө, кайрымдуулукка, эмгекчиликке үйрөтүп келген. Ал эми заманбап цивилизациялуу деп табылган демократиялуу тарбиянын улуттук баалуулуктардан кол жууп, арасат жолдо калганы айтылып, Кыргызстанда жашап туруп, башка өнүккөн өлкөлөрдү сүйүү, ошол жакта жашоону кыялдануу, эне тилин жерүү, кыргызча сүйлөөдөн уялуу, кыргыз болуп туруп, өз элинин салтын чамдандарды дагы ушул докладда баса белгилегенмин. Элдик тарбиянын өзгөчөлүгү күнүмдүк жашообузда болуп жаткан көрүнүштөргө байланыштуу ата-энелер, улуулар өз акылын айтып, жаш өспүрүмдөрдү өзүнүн мүнөзү менен, даанышман сөзү менен калыптандырып, аганы көрүп инөсөт, мисалы, эжени көрүп сиңдөсөт сыяктуу макалды айтуу менен эле бир эле учурда улууларды түздөнүүгө чакырса, ал эми экинчи тарабынан бул жаштарды ошол түздөнгөн улууларга карата мындай бир ошолордон үлгү алуу, өрнөк болууну тарбиялап келишкен. Мындай көп макалдар берилген, мен бул жерден бирөөгөн гана алганга аракет жасадым. Ал эми кыргыздын жаш энелери биздин менталитетибизге туура келбесе да, батыштын бала тарбиялоо ыкмасына ооп, бирок аны өздөштүрө албай, бала тарбиялоого бирдиктүү багыт таба албаган, тандоосу жок, ээрчимен нукка түшүп, заманбап тарбия деп, бирок аны өздөштүрбөгөн, мода сыяктуу гана кабылдаган жаш ата-энелердин да кемчиликтерин көрсөткөнгө аракет жасадым. Кыргыз эли тарбия берүү ишин бала курсакта жаткан кезинен эле башташкан.
кайненелер кош бойлуу келиндердин көңүлүнө карап жагымдуу маанай түзүп, боюңду түзө, эринчек болбо, кыймылдап тур. Бул сенин курсактагы балаңдын өсүшүнө жардам берет. Ар дайым жаркылдап күлүп жүр. Кабагыңды карыш түшүрүп болбогон нерсеге терикпе. Балаң тажал болуп калат деп көңүлүң жайдары болсо, балаң көзмөр, акылынан эл кадырына жеткен адам болуп калыптанат деп тарбиялашкан. Мына ушул эле нерсе бизде жогоруда айтылган ушул улуттук таалим азыркы учурдагы ушу заманбап деп аталган тарбияда да бойго бүткөндөн баштап курсактагы бала менен кадимкидей сүйлөшүү, музыка угуп, китеп окуу керек деген кеңештер берип жаткандыгы белгилүү бизге. Өлкөбүз өткөн мезгилде жашап турганда келечектеги таза муундарды алып келүү, ага татыктуу тарбия менен терең билимди берүү агартуучулардын, үй бүлө мүчөлөрүнүн эң башкысы энелердин милдети деп ойлоймун. Кыргызда энелердин кадыры жогору. Эненин адамзаттын эң биринчи тарбиячысы катары баалап, алардын тарбиясын табылгыс кенч катары эсептелинет. Элибиз атасы жамандын бири жаман, энеси жамандын баары жаман деп тамай айткан сөзү бар да. Бул жөнөкөй эле макалда алып көрсөк, азыркы илимде дагы далилденип, баланын тарбиясында кулк мүнөзү 70% ушул эненин мүнөзү аркылуу калыптана тургандыгы ачыкталган. Андыктан биз өспүрүм кыздарыбызга, айрыкча ушул өспүрүм кыздарыбызга туура багыт берип, сен келечектеги энесиң, сен тарбиялаган бала чыныгы адам болушу керек, билим алып, өнөр үйрөнүп, ата энеге, элге күйүмдүү болуп чоңоюшу керек деп эскертип турса жакшы. Тарбиянын түрлөрү болгон психикалык, биологиялык, физиологиялык жана жан дүйнө тарбиясы кыздарыбыздын аң сезимине орнотуп, келечектеги өз баласына таалим тарбия берүүдө улуттун улуулугу сакталган элибизге тиешелүү баалуулуктарды жаңы технологиялык, ырк, заманбап кылып тарбиялоо биздин негизги милдет болуп эсептелинет. Ошондо гана кыргыз элинин дили, саламаттыгы, маданияты жоголуп кетүү коркунучунан артта калып, терең билимдүү келечек ээлер өсөт деген ишеничтемин. Саламатсыздарбы, урматтуу конференциянын катышуучулары, коноктор, урматтуу Оразалы Сайдулканов агай, бүгүнкү 70 жаш мааракеңиз менен чын дилден куттуктаймын. Биринчиден мен ушул жерде баардыгыңыздарды көрүп турганымда кубанычтамын. Ал үчүн Жаратканга чексиз шүгүр. Менин темам Оразалы Сайдулканов агайдын 70 жылдыгына арналып, мугалимдин эң чоң белеги окуучунун бактылуу жылмаюусу деген агайдын өзүнүн сөзүнөн арналат. Негизинен бул эссени жазуу, бул эссени ат коюума аябай кыйынга турду. Анткени мен буга чейин гумандуу педагогика эмне экенин билбей туруп, ушул сынакка катышып, башында кадимки мугалим катары бир сынакка катышып, андан жеңүүчү аталуу максатым болсо, канчалык Оразалы Сайдулкановдун бардык маектерин, интервьюларын, асыл ойлоруну окуп чыккандан кийин менин максатым түп тамырынан өзгөрдү. Менин максатым ушул конференцияга сөзсүз катышым керек дагы, жүрөгүмдө өйүп аткан ошол педагогикалык суроолорго жооп табышым керек деген максат болду. Анын бул максатка мен ушул буга чейинки болуп аткан бардык тажрыйбаларыбыздардан, ата эне менен иштешүүбүздөн, кыскасы бардык окуучулардын айткан кептеринен мен бардык өзүмдүн суроолорума жооп тапкандай болдум. Буга чейин мен өзүмдөн улуу тажрыйбалуу кесиптештерден, өзүмдөн улуу адамдардан ай сен ушуну туура эмес кылып атасың деген сыяктуу сиңтилер угуп калганда, унчукпай туруп койгону менен жүрөк түпкүрүмдө кандайдыр бир өзүмдүн чындыгым бар экенине ишенчүмүн. Мен гумандуу педагогика эмне экенин билбейт элем, бирок гумандуу педагогиканын элементтери өзүмдүн практикамда, өзүмдүн тажрыйбамда колдонуп жүргөн экенмин. Мен ошол Оразалы Сайдулканов агайдын биринчиден негизинен салттуу педагогикада сакталып келе жаткан класста бала тынч отурса сабак жугумдуу болот дегенге мен өз башынан каршылыгым бар. Негизинен менин сабагымда бала эркен отурушун каалайм. Мугалимдин оюна ой кошуп, пикирине пикир кошуп, ошол убакта өзүнүн оюн эркин айта алса дейм. Бала өзүндөгү демократиялык укукту сезинсе дейм. Экинчиден, окуучу менен мугалимдин ортосунда дистанция сакталышы керек деп айткандарга дагы такыр кошулбайт экенмин. Анткени мен окуучулар менен дос болгонду жакшы көрөм. Окуучулар мага коркпой сырын айтса деймин. Мен муну туура эле болуп атамбы деп ойлогондо, Оразалы Сайдулканов агайдын бир маегин окуп калдым. Ошол маегинде Оразалы Сайдулканов агай мынтип айткан экен. Менин мектебиме жаңы келген мугалимдер, силер да бала болгонсуңар, балдарды урушпагыла, балдарга тийбегиле, катуу тийбегиле деп айтасыз. Бирок балдарды урушпасак биз менен тең ата болуп, бизден айтышып атпайбы деп айтышат мугалимдерим деп айтат экен. Анан мен ошондо мугалимдерге кайра суроо берем. Окуучулар силерди көргөндө көзүңөрчө саламдашып туруп, артыңардан сөккөнү жакшыбы? Же болбосо сыйлап туруп, чын ниетте саламдашканы жакшыбы деп суроо берет экен. Ошол сыяктуу эле менин окуучуларым менен коркконуган эмес, мени сыйлап турганы бул мен үчүн аябай маанилүү. Андан кийин
дагы бир нерсе, экинчиден балага тандоо укугун бериш керек деп ойлойм. Эмне үчүн? Анткени бала ошол сабактагы тапшырмаларды аткаруу менен бирге өзүнүн чыгармачылыгын өркүндөтсүн. Айталы, адабият сабагынан сүрөт тартканды жакшы көргөн окуучу эмне үчүн каармандардын сүрөтүн тартып келгенге болбосун? Ошол эле учурда чет тилин жакшы көргөн окуучу ошол адабият чыгармадагы фразаларды которуп келгенге эмнеге болбосун? Ошол эле учурда мен Дилбаянды жазганда жакшы көрөм деген окуучуга ушул теманын алкагында өзүн каалаган темада эркин темада Дилбаян жазып кел дегенге эмне болбосун? Мен дайыма окуучуларыма эркин тандоо укугун берем, алар өздөрү каалаган форматта ташкан аткарып беришет. Ошол эле учурда менин сөзүмдүн менин эң жүрөгүмдөгү сөз ушул болду. Баланы сүйө, түшүнө билген адам гана чыныгы мугалим боло алат деген фраза экен. Бул агайдын фразасы колдон келсе ар бир мектептин эң көрүнүктүү жерине илип койчу фраза экен деп ойлоп койдум. Өткөзөрсүңүз? Агайдын бул маегин айттым сиздерге, так өткөзөрсүзбү? Ошол эле учурда мен жакында белгилүү педагог Кыялбек Акматовдун семинарында болдум. Ошол семинарында ал өзүнүн тентек окуучусу жөнүндө айтып жатып, тентек окуучунун сөзүн айтты. Эгерде мугалим мени адам катары көрбөсө, мен эмне үчүн мугалимге адамдай мамиле кылышым керек? Бала бул ойду, ошол тентек бала эмне үчүн кандай максатта айтты билбейм, бирок мага мындай болду. Эгер мугалим мага мээрим төкпөсө, мен ага кантип жакындайм? Мугалим мага кучагын ачпаса, мен ага кантип кучагымды жаям? Мугалим мени тааныгысы келбесе, мен кантип мугалимди тааныйм? Мугалим мени түшүнгүсү келбесе, өзүмдү кантип түшүндүрөм? Бала кандай максатта айтты, мага ушундай болду. Андан кийин ошондон кийин Оразали Сайдыганов агайдан дагы бир маек бар экен. Дүйнөлүк практиканын алкагында алып карасак, биздеги педагогикалык мүчүлүштүктөр ошол баланы адам катары санабоодо, адамдын ою, пикири менен эсептешпегенде, баланы адам катары кабыл алганыбызга келип чыгууда деген ойду айттым. Мен ушул ойга толук менен кошулам. Биз окуучуну адам катары кабыл алып, окуучуга адамдай мамиле кылып, аны биздин жаныбызда кичинекей бир адам эмес, алдыбызда бир келечек күтүп тургандай мамиле кылганыбызда, ошондо балада биз эркиндикти бере алабыз. Анан жыйынтыктоочу сөзү бар. Ушул жерден агайдын бир сөзү бар экен мына жерде. Бир акка чыкпаспы? Агай мындай сөз жазыптыр. Баланын бактысы, ийгилиги апасынын кубанычынан, шаттыгынан жана жайдары жүзүнөн кубат алуудан түзүлөт. Бала апасын дайыма жайдары көргүсү келет. Ата дайыма өмүрлүк жубайына мээримдүү мамиле жасоосу менен баласынын жүрөгүнөн орун ала алат. Мээримдүү жүрөк табылгыс байлык деп жазыптыр. Мен ушул сөздү мынтип өзгөрткүм келди. Окуучунун бактысы, ийгилиги мугалимдин билиминен, мээриминен жана жайдары жүзүнөн кубат алуудан башталат. Бала мугалимин дайыма жайдары ачык кабакта көргүсү келет. Мугалим дайыма өзүнүн эмоциясын көзөмөлдөп, өзүнүн окуучусуна мээримдүү мамиле жасоосу менен баланын жүрөгүнөн орун таба алат. Мээримдүү жүрөк табылгыспайт. Мен өзүмдүн докладымды белгилүү педагог Жеңишбек Чымановдун сөзү менен жыйынтып турам. Келгиле кесиптештер, мамлекетибиздин эртеңги, балдарыбыздын келечеги үчүн баардыгыбыз кызматташтыкта бир жакадан баш, бир жеңден кол чыгарып, чогуу аракет кылалы. Анткени мамлекетибиз, окуучуларыбыз бизди ошондой күтөт. Оразали Сайдыганов агай айткандай, жамандыктын түбүнө эч ким жеткен эмес. Бири-бирибизден жакшылыктын учкунун таап, аны алууну унутуп, мамлекетибизди чогуу өнүктүрөлү. Ошол жерде келатып Оразали Сайдыганов агайдын 70-жылдык мааракесин арнап бир жаза келдим эле. Арбаңыз ардактуу кесиптешим, мугалимдик ырысы бир насиптешим, устат деп өзүңүздү атап турам, ыраа көрсөң өзүңө шакирт дерсиң. Байкасам эчейин ашыптырсыз, баланын жан дүйнөсүн казыптырсыз, бир өмүрдү мектепке арнап коюп, башка да жок асыл эмгек жазыптырсыз. Окуучунун дүйнөсүнө терең кирип, алардын каалоосуну кенен билип, бүт өлкөнү таң калтырып турасың, педагогдук милдетиңди мыкты билип. Устаттыктын улуу жолун улай бердиң, улуу иш жасап, келечек курай бердиң, урпактарга жасаган эмгегиң үчүн урматтап турат бүгүн калың элиң. Мына эме ак эмгектин арты менен атыңды танып турат бүткүл мекен, тагдырын окуучунун ойлогон деп тарыхта атыңыз калса экен. Куттуу болуп кутман курак жашыңыз, Кудай буйруп 100 жаш жаштандашыңыз, кыргызымдын кыраны деп мактанып, кыл
кала берсин атыңыз. Анда кийинки жеңүүчү Алаш облустунун өкүлү Зейнеп Бабашева. Саламатсыздарбы, урматтуу кадырган калкыбыз, жалпы саяткерлердин саяткери кесиптештерим. Бүгүнкү конференцияга кош келипсиздер. Негизи бул ийгиликтүү билим берүү өлкөбүздөгү негизги приоритет. Негизи ушу билим берүүдөгү айында канчалык шарт болбосо дагы ар бир мектепте, ар бир жерде чыгармачылык менен иштеген мугалимдер аз. Бирок ошолорго колдоолор аз болуп келет. Агай айткандай эле бул автордук мектептерди областтар ар бир областка эмес, ар бир районго бирден ачып койсо атаандаштык пайда болот эле. Жаш мугалимдер көп келишет эле, иштейт эле. Азыр мугалимдик кесиптен качып калгандар көп. Мугалимдик кесипти бир акыркы кесип катары кабыл алышып, ай жок дегенде мугалим болчу деген сөздөр чыга баштады акыркы күндөрү. Жок, колунан келсе мугалим болсун, колунан келсе адам менен иш алып бара алса ошол мугалим болсун дейт элем мен. Демек агай, сиздин ишиңизге ийгилик каалайбыз. Биз ошо сиздин чыгар эмелериңизди окуп жүрүп, мен өзүмчө мектепте дагы ошо самалыкты киргизейин деген ой менен болгону 7 суроо менен ата-энелерге кайрылдым эле. Кандай жооп берет экен ушуга? Ата-энелер мурдакыдай эмес, азыр мектептен эмнегедир алыстап кетишти. Ошон үчүн балдар ата-энесине сиз балаңыз менен сырдашасызбы? Сиздин балаңыз кандай уюлдук телефон көтөрөт? Акыркы жолу качан уруштуңуз? Акыркы жолу качан бетинен өптүңүз деген жөнөкөй эле суроолор менен кайрылып, ата-энелерден алгылыктуу жооп ала алган жокмун. Айтат, балам чоңоюп калды, өппөйм деле. Балам эмнеге кызыгат экенин байкап аптырмын деле деген сыяктуу жоопторду алып, ушунчалык мектеп менен ата-эненин ортосуна алыстап баратканын сездим да. Ошондон кийин ушул агайдын конкурсуна катышып, ушундай бир жакшы эмени жасоого туура келди. Бирок тилекке каршы ушундай жакшы эмеге туш келип калдык да, ушу сиздин конференцияңызга туш келип калганыбызга бактылуубуз. Ушундай иштердин үстүндө иштөөдө бул улуттук педагогиканы жайылтуу, баягы кыргыздар буга чейин бир гана сөз менен 3 тамгадан турган уят деген сөз менен эле тарбияланып келгенбиз. Улуудан мурун дасторконго колуңду салба уят болот, коомчулукта кыйкырып сүйлөө уят болот, кыздар мынтип баспасын уят болот деген сөз менен гана, жакшы макалдар менен гана тарбияланып келген болсок, азыр болсо энелер балдарына жакшы мамиле кылуудан да алыстап бараткандай, аталар балдары менен алыстап бараткандай, ушул бизди аябай тынчсыздандырат. Себеби дегенде ушу келечекте билимдүү болсун дегенде эле бул юрист болот же экономист болот. Бул жакшы окууду айтыш керек. Мектепте ушундай жакшы окушун, мектепте коомдук иштерге активдүү катышсын, мектепте ушундай бир жакшы саамалыктар болсо, ушу баламдын жакшы нерселерин көрөйүн деген ата-энелер аз да. Жок деп айтпайм, азыраак. Негети көп ата-энелерде балдардан дагы ошо 7 суроо менен эле кайрылып сураганыбызда, келечекте ким болгум келет десе, бай болгум келет деп жооп берген балдарды айтабыз. Байлык бул кесип эмес, бизнесмен болгум келет, бай болгум келет деген балдар бар да. Бирок ошондон кийин биз ата-энелерге кайрылат элек. Кайрылып көп жолу докладдар жасап, ата-энелерди мектепке чакырып, жакшы иштерди уюштурганга аракет кылып атабыз. Биз агайдын мектебинин түптөлгөнүндө бул 20 жылдан ашып калыптыр. Ал убакта бир аз болсо дагы менталитет башкараак болчу. Райондук администрация кичине көңүл буруп мындайларга колдоо көрсөтчү. Азыр тескерисинче мектепте мугалимдердин дагы аброю түшүп бараткандай, мугалимдер үчүн дагы жакшы сөздөр айтылбай калгандай. Ошон үчүн мен жана резолюцияга киргизесиздерби, кандай кыласыздар? Şu mugallimge келечекте Сингапурдагыдай мугалимдик кесип ардакталып, айлык маянасы көтөрүлүп, таланттуу жаштар, күчтүү мугалимдер келе баштаса, мугалимге турмушка чыгам эмес, мен келечекте мугалим болом деген жаштар өссө деген тилектелем. Баарыңыздарга рахмат. Биз чечилип баратабыз, ошон үчүн Музигит Кадырбек бир сапыр менен аяктагым келди. 1 секунд бул самолетко кечигүү, 1 секунд бул жанган отту өчүрүү, 1 секунд бул бир кылымда жуубуз, bir çoğum kata, bir çoğum ayıp getirildi. Keçikmeyli dostlar, keçikmeyli kesipleşler, geleceğimiz yaşlar, baldardan, geleceğimiz Kırgızistan'ın geleceğimiz keçikleşler, bugünden hareket kılıp isteydi demek mi? Ular жеңүүчүлөрдү айта турган сөз көп, бирок көрдүңүздөрбү? Эне байымга чарасыз билдирим керек, компетенттүү адамдар ушундай. Так 3 мүнөттө бүтүрдү. Бул үчүн бир кол чаап коюңуздар. Бул дагы кийинки сөз Казыбек Асылбеков, Нарын облусунун өкүлү. Саламатсыздарбы, урматтуу конференциянын катышуучулары. Бийик мырза слайд коюлганга чейин мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, Оразали агай, сизге таазим. Ушундай бир сонун
мындай бир боло элек бир жакшы иш чара болуп атат. Сизден бүгүнкү алган мотивацияңыз сиздин эле мотивацияңыз, жалпы республикадагы мугалимдердин мотивациясы. Себеп дегенде айыл жериндеги жөнөкөй бир мектепти алып келип ушундай бир чоң даражадагы конференцияга айландырып ушундай тажрыйба жайылтуу болуп жатканда бул өтө чоң нерсе да. Эми убактыбыз аябай чарболуп атат. Мугалим үчүн 3 мүнөттүн ичинде бир нерсени батырып коюш өтө бир оор нерсе. Ошон үчүн колдон келишинче мүмкүнчүлүктүн жетишинче кыскараак сүйлөгөнгө аракет кылалы. Бул биринчи слайдда азыркы учурдагы мугалим мектепте иштеген кызматкерлердин жумушунун өтө оордугу. Бул презентация биздин көптөн бери келаткан ошол сүйүктүү окуучуларыбыз, урматтуу кесиптештерибиз менен бирге жүргүзгөн иштерибиздин биртике ишибиз менен бөлүшүү болуп эсептелинет. Ошон үчүн бул жердеги мугалим эми аябагандай профессионалдуу нерсе, өтө көп тармактуу деп айтабыз, бирок ошол нерсе көп тармактуунун аркасында өтө жүк оор дегенди түшүндүрүп атат да. Жерде мен билдирейин деп аткан бир нерсе, тет жерде жетекчи дегенди атайын өзүнчө бөлүп койгонбуз. Мугалим менен мектеп жетекчисинин экөөнүн ортосунда чоң айырма бар. Себеп дегенде бул мугалим менен жетекчи бул эки башка кесип. Ошон үчүн азыркы учурда ошо резолюцияга киргизебизби, кандай сунуш кылабыз? Мектеп жетекчилеринин өзүнчө адис катары даярдоону эртерээк баштабасак, билим берүү системасы оңой менен өнүкпөйт деген. Кийинки өтүп коебузбу? Эми биздин мектептин децентрализацияланган түзүмү учурда айрыкча жалпы урок кишилер көбүрөөк изденип баштайт экен. Мен жалпы директорлордун катарына кирем. Анан ушул мектепти башкарууга ошол ишти жүргүзүш үчүн мугалимдерди кантип аралаштырыш керек деген бир суроо пайда болду дагы. Ушундай бир түзүмдү иштеп чыкканбыз. Бул мугалимдер, жалпы мектептеги мугалимдер бул эң алдыдагы катарда турган борборлорго бөлүнүшөт. Булар мугалимдер активдешкен топтор, кичинекей бир борборлор бөлүп алып мектептеги жумуштарды аткарышат да. Мисалы, окуучулардын билим сапаты, тарбиясы, коомчулук менен байланыш, мугалимдерге мотивация берүү, усулдук кеңештерди берүү, анан мектептин материалдык техникалык базасы дегенчи. Кийинки өтүп койсоңуз. Эми ушундай нерсе бул бизде 2008 жылдан бери ошол тажрыйба катары сынап келип атабыз. Учурда мен директор катары 4-чү мектепте иштеп атам. Ошол мектептерде ушул түзүмдү иш алып бардык дагы көптөгөн натыйжаларды көрө алдык. Бул мугалимдердин аябагында бир жогорку деңгээлдеги жигердешүүсү, башкаруунун демократиялаштыруусу, мугалимдердин ар биринин пикирин эске алуу, келечекте мектеп жетекчилигине жана борборлордун жетекчилери стратегиялык команданын мүчөсү болуу менен келечекте мектептин жана башкаруу иштерине эрте аралаша баштайт деген сөз да. Көп тармактуу идеялардын жаралышы, анан мектептеги баардык тармактардын эске алышы, эң башкысы мектептеги күнүмдүк жетекчиси күнүмдүк жашоо менен эмес, глобалдуу бир маселелер менен, бир чоң бир долбоорлор менен иш алып барганга, ошону менен иштешкенге бир жакшы мүмкүнчүлүк түзүлөт экен да. Эми ушул нерсенин аркасы менен биздин Нарын районунда Ишбай Токсокаев атындагы орто мектеби 2012 жылы мыкты айылдык мектеп номинациясын жеңип алган республикада. Бул нерсе 4 мектепте, бунун ар жагында да көп ийгиликтер бар. 4 мектепте ийгиликтүү ишке ашырылган. Анан кийинкисин өтө берсеңиз. Бул ийгиликтердин бизде негизи мен жазган эсседе 3 багыт бар болчу. Биринчиси децентрализацияланган түзүм, экинчиси интеграцияланган ийримдер, үчүнчүсү окуучулардын өз алдынча болуу жөнүндө өзүн өзү башкаруу түзүмү болчу. Бирок мен экөөсүнө гана токтолоюн деп чечтим, себеби убакыт өтө тар экен. Бул жерде интеграцияланган ийримдер бул үчөөнүн гана моделин кыскача берип койгом. Учурда окуучулар предметтик кандайдыр бир кызыгуусу өтө начарлап баратат, айрыкча математика, физика деген сабактарга. Ошолордун турмушта эң керектүү деталдарын баарын унутуп коюп жатышат да, калтырып коюп атышат. Ошол нерсени калтырбаш үчүн, ошого кызыктырыш үчүн кандай кылабыз деп ушул интеграцияланган ийримдерди иштеп чыгып түзүп баштаганбыз. Эң биринчи пайда болгон интеграцияланган ийрим бул келечек лидери ийрими болчу. Бир 12 жылдан ашып калды бул ийримди иш алып барганы. Андан сырткары предметтерди көрүп атасыздар. Мен айтпай эле коеюн. Бул жаш архитектор, анан жаш кабарчылар, булардын аталыштары башкача, окуучуларга жаккандай аталыш менен кетет. Болгону мен сиздерге түшүнүктүү болуш үчүн берип коем. Ушундай интеграцияланган ийримдер иш алып барат.
Бул мугалимдин кийинки өткөрөбүз. Мугалимдин убактысына өтө бир үнөмдүү болот. Себеп дегенде 2-3 мугалим биригип туруп бир предметтик иримди иштеп чыгышат да. Ошондо мисалы жанагы жаш кабарчылар деп койдук, ал жерде кыргыз тилчи мугалим, информатик мугалим өзүнүн иштерин мындай кезек менен алып бара берет, окуучуларга түшүнүктүү сабактар өткөрүлөт да. Мугалимдердин убактысын үнөмдүү жана жеңил болуусу, тиешелүү сабактардын актуалдуулугун жеткирүү оңой, окуучулар үчүн өтө кызыктуу, кесиптик багыттар берилет сөзсүз түрдө, билим алууга болгон кызыгуу саябагандай жакшы, өз алынчалуулук өнүгөт сөзсүз түрдө, бул биздин көзүбүзгө көрүнүп атат. Азыркы учурда STEM деп дүйнөдө ушундай бир аталган мектептер аябай бир мода болуп, актуалдуу болуп келе жатат да. Ошол нерсенин үлгүсү биздин мектепте иш алып барып атат деген нерсе. Анан жерде эгерде буюрса мугалимдерге жазган нерсени жакшылап бир үйрөтүп кое турган болсо, анда мугалимдердин автордук программа түзүүгө аябаганда бир чоң мүмкүнчүлүктөр түзүлөт да. Эми бул жерде ийгиликтер, бул жерден эң негизгилерин айтып кетейин. Келечек лидери ирими окуучулар тарабынан жергиликтүү кеңештин сессиясына катышып, акча бөлдүрүп алып, айылга таштанды урналарын өткөн учурлар болду. Мектепке жанагындай фотоаппарат, ушундай нерселерди проект менен алып келип беришти ушул келечек лидердин окуучулары. Жаш архитектор деп жердеги жанагы РДИТА деп коебуз, ошонун конкурстарына катышып, мондай долбоорлорду алып келип, республикадагы жеңүүчү аталган кымыз бышыруучу аппарат, апамдын кыялы, эжемдин кыялы курут, анан инвалиддик коляска, ошол иримдин окуучулары ушундай нерселерди алып келип, жеңүүчү аталып кетишкен да учурунда. Учурда биздин мектеп жалпыга маалымдоо каражаттарынын биримдиги деген уюм бар, ошол уюмга мүчө. Быйыл эле биздин мектептеги ошол жаш кабарчылар бизде мезгилдүү айти деп аталат. Ошол иримдин окуучулары мыкты медиа борбордо республикалык сынактан жеңип алышты. Анан ошол Эшбай Токсобаев атында ушул ирим иштеп атканда 11-класстын окуучусу келип, Клоп Кейджи деген авторитеттүү бир уюм бар, ошол жерге келип журналист болуп иштеп баштаганда. Анан булардын эң башкы нерсеси ар бир ошо мекен үчүн кызмат кылганга ар бири даяр болуп калат экен. Кийинкисин өтүп көрсөңүз бүтүп калды. Чоң рахмат көңүл бурганыңыздарга. Баяндамачы Айжан Кадырова, Нарын облусу. Мен көп темаларын да окуган жокмун, анткени баарыңыздардын колуңуздарда программа бар. Убакыт кетирбейин деп атабыз да. Саламатсыздарбы, урматтуу конференциянын катышуучулары, саламатсыздарбы, урматтуу агайын. Мен биринчиден сизге ушул мааракеңиз менен куттуктап кетмекчимин. Ден соолук каалайм, үй бүлөлүк бакыт, бактылык, каалык каалайм агайсызга. Анан айтайын дегеним, биз алыскы Нарындан келип атабыз. Ушул жерде 7 тумандын башын бириктирип ушундай конкурс жарыялап, ушу мугалимдерди дагы мааракеге чуркаганга аракет кылдырдыңыз. Кимибиз кандай экенибиз, деңгээлибизди өзүбүз аныктадык дегендей. Анан буну сиз тар чөйрөдө деле өткөрүп койсоңуз өткөрүп коймоксуз. Көп эле окумуштуулар өткөрүп атат, бирок сиз муну кең чөйрөдө өткөрүп атасыз. Сизге мен ошон үчүн терең ыраазычылык өзүмдүн атыман жана коллективдин атынан билдирем агай. Чоң рахмат сизге. Негизги темам ушул агай айткандай заманбап мектеп модельдери жана улуттук гумандуу демократиялык баалуулуктар боюнча болчу. Убакыттын аздыгына карата мен аларды кыскарттым. Биз окуучуларга көрсө мына ушул баалуулуктар менен сабак өтөт экенбиз. Биз ушул баалуулуктар менен сабак өтөт экенбиз. Ар бирин сабагыбызда пайдаланат экенбиз. Кыскача айтып кетсем, заманбап негизи эле замандын талабына ылайык азыр ылайыкташкан жаңычыл көз караш менен сабак өтүп атабыз. Азыр биз ошондой гиперактивдүү, мындай айтканда биз абдан ушундай кыйын бир чети аябагандай өнүккөн мезгилдеги балдарды окутуп атабыз. Себеби биздин балдар азыр абдан билимдүү. Ошол билимдүү балдарды окутуу учурдун талабына ылайык мугалим дагы билимдүү болуш керек. Мына ошон үчүн мен кичине кыскача айтып кетейин. Заманбап замандын талабына ылайыкташкан жаңычыл көз караш. Мектеп болсо азыр эле пайда боло калган эмес, мектептин пайда болушу эмгектин алгачкы мезгилде эле өзүм тарыхсаган мугалиммин, алгачкы мезгилде эле жанагындай ийректүү балдарды жооптуу адамдарга тапшырышкан экен. Биз мектептин мурун эле пайда болгондугун, азыркы мезгилге чейин болгону заманга жараша өнүгүп келаткандыгын байкайт экенбиз. Баалуулуктар боюнча, баа боюнча биз муну дайыма пайдаланып келебиз. Мен буларды кыскартайын. Анан биз негизи бүгүн аябагандай багыт жасап атканыбыз бул гуманизм.
негизинен бул гуманизм, адамгерчилик деп коет экенбиз дагы окуучуларга биз гумандуу мамиле менен гана биз татыктуу келечекке татыктуу балдарды тарбиялай ала тургандыгыбызды мен дагы бир жолу бүгүн тактадым. Себеби бул сиздердин окуп аткан докладдарыңыздардан маалыматтардан алып анан дагы тактап бул бизге ушундай окутуп жаткан турбайбызбы көрсө деген маалыматка токтодум. Демек гуманизм, демократия, улут bunun bardığını biz пайдаланып экенбиз. Жүргүзө берсеңиз. Мен айтайын дегеним, мунун бардыгын тез кыскартайын, жүргүзө бериңиз дагы. Жүргүзө бериңиз. Мен айтайын дегеним, азыркы учурда биз кандай балдарды тарбиялап атабыз? Дагы бир жолу кайталап кетейин. Мындан 20-30 жыл мурунку окуучу менен жылдырып койсоңуз, 20-30 жыл мурунку окуучуну карайбыз дагы, азыркы мезгилдеги окуучуну салыштырып карайбыз. Булардын ортосундагы айырмачылык эмнеде? Азыркы окуучулардын инновациялык ой жүгүртүүлөрү мурунку окуучуларга салыштырмалуу аябагандай жогору. Бирок ал мезгилдеги окуучулардагы ой жүгүртүүсү жогору болгон, бирок азыркы мезгилдин окуучулары азыр мугалимдин билимдүү болушу шарт, аябагандай шарт деп мен ошого токтора кетмекмин. Муну менен мен азыр дагы жүргүзүп койсоңуз, сабагым жөнөкөй, бүгүнкү докладым жөнөкөй болбош үчүн дагы жүргүзүп койсоңуз, кыскартайын. Банканы азыркы окуучулардын ой жүгүртүүсүндө дүйнө таанымы жогору болгондуктан аларга туура багыт жана туура билим бериш керек. Ал эми окуучуга туура жана так маалыматты ким берет? Ата-эне, анан мугалим берет. Буга мисал келтирип койсом, жүргүзүп койсоңуз, банканы эле мисал кылдым. Эгерде биз дагы жүргүзө бериңиз, эгерде бизден ылдыйлап койсоңуз, жашоодон мисал алсак, мисалы стаканга суу куюу үчүн биринчи банкада суу болуусу зарыл. Качан гана банкада суу толуп ташыганда стаканга ашат суу. Мугалим дагы ошондой. Эми ушундай жүргүзүп койсоңуз, буга каршы пикир, бул философиялык ой жүгүртүүдө буга каршы пикирди айтсак да болот. Банкадагы суу толуп турат, бирок биз аны пайдаланбасак, ал суу жараксыз болуп калат. Демек, адам алган билимин, тажрыйбасы менен бөлүшүп туруусу керек. Мен ушул учурдан пайдаланып, агай дагы өзүнүн банкадагы, агай дагы ушул банкадагы сууга окшоштуруп туура пайдаланып, багыт берип, канчалаган илимдүү, билимдүү адамдарды, балдарды тарбиялаган экен. Мындан тышкары, дагы айтып кетейин дегеним, дагы жылдыра бериңиз, мыкты мугалим кандай болот? Мыкты мугалим, педагог өз кесибин сүйгөн адам катары эле окуучуларга пайда бере албастан, бул жакшы окуган эле окуучу эмес. Кайсы гана окуучу болбосун, ал көчөт. Көчөттү биз жакшы баксак, ал көчөт чынар болот. Демек, көчөт өссө көгөрүп, чынар болот төөлүк дегендей, биз азыр көчөттөрдү тарбиялап атабыз. Ошолорго туура багыт беришибиз керек. Идеалдуу мугалимдин сапаттары өз кесибин сүйөт. Адамзатты өзгөчө балдарды сүйө берет. Жана жогоруда айткандай дагы, баланы биз сүйсөк, бала бизди сүйөт. Анан таразадай тактыкты, адилеттүүлүктү сүйөт. Идеалдуу мугалим баарын айтып бербейт. Идеалдуу мугалим баарын жасап көрсөтөт. Сабакты өзүнө эмес, окуучунун позициясына ылайыктап коет. Окуучуларга эмне үйрөнүү үчүн керектигин түшүндүрөт. Демек, мен жыйынтыктардан мурун, дагы жылдыра бериңиз. Жыйынтыктардан мурун дагы жылдырабыз. Түшүрүп койсоңуз. Ушул жерде мисал кылып айтайын дедим, дагы ылдыйлатып койсоңуз, буудайдын сүрөтүн коюп койсоңуз. Мен айтайын дегеним, жандан бери көп сөздөр илимий тилде айтылды, мен жөнөкөй тилде айтып коюп атам. Эмнени эксек, ошону оруп жыйнайбыз. Эмнени бышылсак, ошону жейбиз. Эгер жаштыктын рухуна эгин эгилбей калып кеткен талалар сыяктуу таштап койсок, анда өскөн тикенди гана көрөбүз. Демек, мугалим катары эң мыкты аракет кылганыбыз оң. Окуучу мугалимдин күзгүсү. Окуучу адептүү болсо, мугалимдин дагы мыкты экенине күмөн санабайт деген сөз бекеринен айтылбаса керек. Сөзүмдүн аягында жыйынтыктап атып, демек, биз мугалимдер, мугалимдин колунда азыркы окуучунун тагдыры биздин колубузда. Ошон үчүн балдарга татыктуу тарбия, билим, багыт берип, Кыргызстандын келечегин кура турган балдарды тарбиялап өстүрүшүбүз керек. Рахмат сиздерге. Саламатсыздар, урматтуу бүгүнкү конференциянын катышуучулары. Урматтуу агай, сиздерден мүмкүнчүлүккө пайдаланып, ушу баарекеңиз менен ушунча элдин башын бириктирген куттуктап кетейин. Жанагы өзүмө да ушунчалык мүмкүнчүлүк бергенине сиздерге, уюштуруучуларга дайыр ыраазычылык билдирип кетмекчимин. Асыл айткан өзүмдү кыскача тааныштырып кетейин.
Ысык-Көл областының Ысык-Көл районунун Тамчы айылындагы мектеп гимназиясынын математика мугалими жана 1 жылдан берки жаш директору деп койсом болот. Элдин каалоосу менен иштеп бер дегенден иштеп берди. Ошон үчүн бул сынакка эң биринчи мага темасы кызык болду. Анткени мен да өзүм ошо 1 жылдык тажрыйбамда эмне кылсам болот деп ушул иштер менен жүргөнбүз. Көрсө туура багытта эле бараткан экенбиз деп өзүмө өзүм сүйүнүп, кичине болсо да ага эле окшоп жанашкан адамдар бололу деп тилек кылып койдум. Бул эссени жазууда мен ошо жанагы айтканда кыйынчылык туудурган жок. Мен тажрыйбамды жазып, ошол маалда бөлүшкөнгө айтканга аракет кылайын да ошо. Чаркосбек ар кандай илимий жактан ар кандай формулировка бериши мүмкүн, бирок мен үчүн мектеп бул өмүрүнүн эң күлгүн убактысын жаштыгынын жалынына арнаган мугалим аттуу кесип десек да, наам десек да туура болгон адамдар жашаган билим, тарбия аламы деп койдум. Жана экинчиден мектеп деген бул адам баласы ойлоп тапкан бир ары сырдуу, ары таашмактуу феномен деп койсок болот да. Эми заманбап мектеп дегенди кандай түшүнөбүз деген суроого, биз азыр заманбап мектеп дегенде эле азыр эшкечилик 5 кишиден сурасаң, 3 деген бул баардык оңдогон техникалык каражаттар менен жабдылган, ишине кирсең жапчаң болгон мектепти элестетишет, бирок биз агайдын бул мектебин көргөндө заманбап мектеп андай эмес экенин түшүндүк да, ошон үчүн ушундан баштайын дедим. Бул заманбап мектептен бул материалдык техникалык базалар эмес да, бул компьютерлар, интерактив доскалар, проекторлор эмес. Бул балким заманбап мектептин кандай бир критерий болушу мүмкүн, бирок жалгыз гана критерий эмес да. Мен үчүн заманбап мектеп деген эмне бул? Жакшы сөз бар, мектептеги эң жакшы көрүнүш бул сабак, эң жакшы мисал бул мугалим дейт да. Ошон үчүн жакшы сөз бар, бардык жолдор римге алып барат деген бул тарыхый сөз. Мен үчүн деген мейли билими жогору болсун, көптөгөн көрсөтмө уралдар болсун, бирок ошонун баары келип туруп мугалимдин сабагына алып барат да. Эгер мугалим сабагын жакшы өтө албаса, анда ошол жогорку билими, 3 диплому же болбосо 20 жыл стажы деген бул 5-ти алыкка да барабар болот. Ошон үчүн мен үчүн заманбап мектептин эң биринчи критерий бул заманбап мектепте эң жакшы сабактар өтүлүш керек. Ушулар биздин мектепте кандай жолдор менен ишке ашты, мен астын санап коюм. Бул жолдоштук сабактар, көпүрө сабактар, кесиптөө сабактар деп койгондо аз убакыттын тандыгына байланыштуу суроо жооп маалында ушул боюнча сурасаңыздар болот да, жолдоштук сабак деген эмне, көпүрө сабак эмне экен. Ал эми ошо заманбап сабактар өтүлгөн мектепте, мисалы үчүн предметаралык байланыштар, турмуштук мисалдар өтүлгөн мектепте эң биринчиден заманбап мугалимдер эмгектениш керек да. Мен үчүн заманбап мугалим деген эмне? Бул заманын талабын аныктай билген көрөгөч, сынчыл ой жүрүткөн мыкты мотиватор, класстагы аураны, климатты уюштура билген мыкты психолог гана өтө алат да. Экинчи критерий, жана айтып кетишти, мугалим коомдун күзгүсү болсо, окуучу мугалимдин күзгүсү. Эми заманбап мектепте заманбап окуучулар тарбияланып окушат. Мен үчүн заманбап окуучу деген ким бул? Бул тарбиясы мыкты, улуттук, үй бүлөлүк, коомдук баалуулуктарды багыттаган жана аткарган, ар тараптуу, ийкемдүү, коммуникабелдүү жана башка сыяктуу сапаттарга ээ болгон окуучуларды деп түшүнөм мен да. Эми ушу айткандан кийин муну деген ишке ашырыш керек да, ошон үчүн өзүмдүн мектебимде жуманын 6 күнүн 6 багыт боюнча бөлгөнбүз, ошол боюнча айтып кетейин да. Мен азыр улуттук баалуулуктар күнүндө биз дүйшөмбү күнүн белгилегенбиз, ошол боюнча кыскача айтып кетейин, калгандар болсо өтүп кетейин да. Биз биринчи күнүбүздү шартка жылдык болсо, биринчи күнүбүздү биздин мектеп гимназиябызда улуттук баалуулуктар күнү деп өзүмдүн инициативам белгилеген. Бул эмне деген сөз? Мунун ички жана сырткы көрүнүшү бар да. Сырткы көрүнүшү деген биз баарыбыз билебиз, биз калпакты деген агайыбыз кийип турган 5-мартта кийип эле анан даңазалап парадка басып төшүбүздү койлоп калабыз да, чын айтканда, башка күндөрү калпакты кийбейбиз. Ошон үчүн биз ушул сырткы көрүнүшүн деп мен балдарга деп ошол күнү калпакты кийип келели, дүйшөмбү күнү өзүм да кийип келип, колдон келишинче сунуш катары бергенбиз да. Ошол күнү балдар калпак кийип келишет, кыздар колдон келишинче бешке өкүлөрүшөт. Бул сырткы көрүнүшү. Эми ички көрүнүшүн өтөйүн, бул дегенден айтып кетпедим. Биздин мамлекеттик символ болгон гимндеги азаттык деген сөздү биздин балдар маанисин билбейт экен да. Анан ошол дүйшөмбү күнү деген ушул унутулуп бараткан азаттык деген сөз, ошол эле саяпкер, күнүшкөр деген кесиптер бар. Ошолор боюнча мугалимдер сабагын бир жана этабы бар эмес, жагымдуу маана дейчи, ошондо айта кетсе деген ой менен айтканбыз да. Бул акырындан колдонгон мугалимдер колдонуп атат. Эгер колдонбогон мугалимдер колдонбошу да мүмкүн да, мен силерге ачыгын айтып коеюн да. Бул ошо биздин дүйшөмбү күнү улуттук баалуулуктар күнү деп аталган кичине түшүндүрмөсү да. Ошондой эле экинчи күнүбүз табигый илимдер күнү. Үчүнчү күн болсо чет тилдер күнү, кийинкисинтип болсо. Төртүнчү күн көркөм эстетика күнү деп белгилегенбиз. Бул ушу 1 жылдан бери ишке ашып кетип да. Бешинчи күн бул албетте иман, адеп, ахлак күнү. Ден сак өлкөнү, ден сак улут өлүп келе жаткан өлкөдөн сөз бар. Ошо 6-чы күндө болсо биз ден соолук күнү деп белгилейбиз. Бул жерде мугалимдердин окуучулардын арасында иш-чаралар өтөт да, биргеликтечи. Эми 3-чү критерий заманбап мектеп.
Өткөндө бир семинардан Алмазбек Датбаевич жакшы сөз айтты. Негизинен жакшы мектеп болуш үчүн 2 шарт бар дейт да. Биринчиси бул жакшы мугалимди сабак алуу дейт. Экинчиси ошо колдо бар мугалимдин дараметин көтөрүп, жогорку деңгээлге жеткирүү дейт да. Ошон үчүн мейли мектебиңиз заманбап сабактар өтүлсүн, заманбап мугалимде иштесин, бирок ошол заманбап мектепте ошо турмуштун алдын ала көрө билген агайыбызга окшоп турмуш менен чогуу баспай, алдыга 1-2 кадам керек болсо турмушту жетелеген агай бир мыкты жетекчи болбосо, жана нерсенин баары бир убага келгенде ойронго учурашы мүмкүн да. Анткени заманбап жетекчи болмойт, ал мектепте эч качан иш жүрбөйт. Жок дегенде ошол заманбап мугалим менен тең тайлаш ой жүрүткөн, андан өйдөрүп турган жетекчи болуш керек да. Ошон үчүн 3-чү критерий бул заманбап мектепте заманбап жетекчи болуш керек. Кийинки критерий бул жана айтып кетишти, мугалим, окуучу, ата-энеден 3 бурчтук бар. Кандай гана мектеп болбосун, ушу 3 бурчтуктун чоңкулары болгон мугалим, окуучу, ата-эне ортосунда байланыш бекемделбесе, негизги байланыш түзүлбөсө мектептин иши оор болот да. Жана биздин белгилүү тамсилде айтылгандай, жана орустардын лебит, раки, шука демирбыз 3-3 башка тарта берсе, ортодо байкуш бала эле чыйналат. Ошон үчүн 4-чү критерий бул мугалим, окуучу, ата-эне 3 бурчтугу чың болуш керек. Ушул нерселер бизде эмнелер менен ишке аштык? Бул үй бүлөлүк караоке деп койдум. Кадам деген долбоор бар бизде. Анан кайдыгер болбой калкыма, салым кошом тамчыма деп кээ бирде долбоорлор жазып коюп, ушулар аркылуу ишке ашып, Кудай буйрса жакшы жемиштерин берип атат да. Эми негизде заманбап мектептин модели дегенде көп эле сүйлөй берсе болот, бирок негиз алып келгенде заман азыр саат сайын эмес, секунда сайын өзгөрүүгө дуушар болуп жаткан мезгилде, ошон үчүн кандай болгон күндө да мейли заман өзгөрсүн, бирок менин оюмча ушу заманбап мектепте жана агайларыбыз айткандай эң башкысы улуттук, гумандуулук жана демократиялык принциптер сакталбаса, анда заманбап мектепке негизде мектеп деген аттан алыстап кетиши мүмкүн. Баарыңыздарга чоң рахмат. Сөздүн аягында ушу айтып коелу дедим, бир сөз. Мугалимибиз көбүнчө сабакта багыттоочу деп айтып жүрөбүз. Мен кошумчалап кетейин, мугалим бул сабакта окуучу гана багыт көрсөтпөстөн ал коомду дагы багыттаган, керек болсо коомдон 2 шаг, 3 кадам алда жүргөн адам да. Мен ишенем, Кудай буйрса мугалим коомду багыттабасын, коомду жетелеген адамдар болот. Баарыңыздарга чоң рахмат, аман-эсен болуңуздар. Баткен облысынан кеткен Айжан Рахманбекова. Саламатсыздар, урматтуу бүгүнкү кеченин катышуучулары. Мен учурдан пайдаланып акылмандын уга турганы арбын, бирок сүйлөй турганы аз болот демекчи. Улуу муундарга педагогдордун иш тажрыйбасын угуп, өзүбүздүн акыл казынабызды толтуруп туруп, бүгүнкү күндөгү замандын талабы болуп калды. Ошонун сыңарында эле кыргыз элине белгилүү болгон улуу инсан Исхак Разаков бай жашоого болот, өрнөктүү жашоо кыйын деп айткандай эле Оразали Сайдылгановдун өрнөктүү жашоосу менен таанышып, агайдын иш тажрыйбасы колдонуу менен окуучуларга билим жана тарбия берип келүүдөмүн. Албетте, арабызда Оразали Сайдылганов өңдүү мыкты педагогдордун саны ондоп саналат. Алардын катарында Баткен областына караштуу Лейлек районунун номер 3 гимназиясынын түптөөчүсү, бүгүнкү күндүн дүйшөнү аталган Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген мугалими Гапыр Мадемиевдин да ысымын сыйлыктануу менен айтып кетем. Учурдан пайдаланып, билим берүү тармагына өзгөчө көңүл бурган мугалимдердин, окуучулардын билимин өркүндөтүүдөгү республикалык деңгээлде жыл сайын сынактарды уюштуруп турган колдоочу бул Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин экс-депутаты Абдувахап Нурбаевке дагы бир жолу өзүмдүн терең ыраазычылыгымды билдирем. Анткени менин 3 жылдан бери катышып жүргөн олимпиец окуучум Арсыбекова Сезим өткөн жылы ошол биз Лейлек районунда отуруп эле, анан ошо республика боюнча сынактын жеңүүчүсү деген сыйлыкка ээ болдук да. Арабызда мына ошондой айылдык, элеттик мектептерди колдогон демөөрчүлөрүбүз көп болсо, буюрса элеттен кечеги муун Оразали Сайдылганов агайлардын демек ордун баса турган бүгүнкү муундар, бүгүнкү күндө дагы ошондой мугалимдер арабызда жок эместигини бүгүн уктук, көрдүк, баарыңызга көңүл бурганыңыздар үчүн чоң Баарыңыздар көрдүңүздөр, шынында калыстар тобу жакшы иштеген экен, эң мыктылардын мыктысын тандашыптыр. Анда азыр биз жана айткандай сыйлоо аз эмне өтсөк, Оразалы агай сиз келсеңиз. Эмне менен
сыйланат дегенде азыр сіздерге көрсөтүп коелу. Мындай ыраазычылык баракчасы бар. Заманбап мектеп модели жана гумандуу улуттук демократиялык багыттар аттуу баяндама жазуусуна жигердүү катышкандыгы үчүн ыраазычылык билдиребиз деп туруп, азыр анда мен окуп берип турайын. Ушундай андан кийин китеби бар, андан сырткары конверти бар. Конверттин ичинде акчасы бар. Ушундай ыраазычылык баракча менен Кутбу Назарбаева сыйланат. Келиңиз. Анда ушундай эле китеп, ыраазычылык кат, анан акчалай сыйлык менен Айбери кеңеш кызы сыйланат. Кийинкиси Зейнеп Бабашева. Келиңиз. Кийинки жеңүүчү Казыбек Касымбек келип койсоңуз. Кийинки жеңүүчү Айжан Рахманбердиева. Keyingi jengүүчү Нурдан Ишимхан. Keyingi jengүүчү Айжан Кадырова, Рахманбердиева. Что там? Дагы бир мага ушундай вазифа тагылды. Агайдын шакирттеринин бири Азимбаева Чыныгүл. Мамлекеттик тилде өкүмгө тогошкон зор салык үчүн ыйык тил төш белгиси менен сыйланат. Бул Кыргыз Республикасынын кыргыз тили коомунун төш белгиси. Убактыбыз бар. Биз так кеч баштасак да убагында бүтүп атабыз. Ал үчүн мен жеңүүчүлөргө чоң ыраазычылык билдире элем. Жыйынтыктап атып, мен бир маселеге сиздердин көңүлүңүздө тургум келип атат. Бүгүнкү илимий практикалык конференция өткөрүлүп аткан Орозон агайдын тажрыйбасынын эмгеси баалуу деген маселеге токтолуп кетким келип атат да. Эмне үчүн мындай деңгээлде ушундай чоң иш-чара өтүп атат дегенде. Бул агай бул иштерди мындан 40 жыл мурда баштаган. Бүгүн эмес, 40 жыл мурда баштаган. Анан аны көрсөттү, ишке ашырды, момундай болот деп. Идея эмес, жөн эле ойду айтып койгон жок. Турмушта өзүнүн тажрыйбасы менен ишке ашырып көрсөтүп койду. Бизде ЮНЕСКО деген уюм бар. 200ге жакын мамлекет мүчө. Булар билим берүү, илим, маданият боюнча ООНдун уюму.
Eң жакшы материалдар ошол жакта болот. Айрыкча билим берүү боюнча. Ол жерде бизде Кыргыз Республикасында карасаңыз бизде 7 билим берүү облусу бар, чөйрөсү бар. Образовательный область дегенде 7 билим берүү чөйрөсү бар. Биринчи тилден баштайбыз. Анан социалдык, анан математикалык, табигый илимдер, технологиялык, анан искусство, ден соолук маданияты деген 7 турат. Ал эми дүйнөнүн элдери биригип, дүйнөнүн мамлекеттери биригип түзгөн, аларда деле 7 билим берүү чөйрөсү бар. Бирок кичине айырмаланат. Биринчи айырмасы карап көрсөңөр, дене бакубаттыгы бизде канчанчы орунда? 7-нчи орунда. Дене бакубаттыгы керекпи? Эгер адамдын ден соолугу жок болсо, ал өзүн да кыйнайт, башкаларды да кыйнайт. Бир нерсеге жетишүү өтө оор. А тигилер биринчи орунга дене бакубаттыгын коюп атат дүйнө. Экинчисин караңыздарчы, социалдык жана релациялык чөйрө дейт. Социалдык дегенде баланын ошол коомдук орду, адамдын коомдук орду, коомдо кайсы жерден ордун табат деген маселе. Анан өзүнүн эмоциясын, өзүн адам катары көрсөтө алабы деген маселени. Булар экинчи коюп атат. Бизде да бул экинчи. Үчүнчүсү караңызчы, маданият жана искусство деген. Демек ушул үчөөнөн эле көрүнүп турат. ЮНЕСКОда биринчи орунга адамдын дене бакубаттыгы менен жан дүйнөсүн көкүрөгүн коюп атат. Адам көкүрөгү менен адам, жан дүйнөсү менен адам деген маселе. Ушундай нерсени мына быйыл көрдүңүздөр, жаңы президентибиз биринчи жарлыгын инсандын руханий адеп акылактык өнүгүүсү жана дене жагынан өсүүсү деген. Биринчи жарлыгы. Номер 1 жарлыгы, демек ал адамдын руханий жан дүйнөсүнө коюп атат. Мен айтат элем, Орозон агайдын эмгегинин күчү ошондо 40 жыл мурда дүйнө бүгүн коюп аткан маселелерди 40 жыл мурда баштап атат. Гумандуулук жөнүндө, баланын инсандыгы жөнүндө, баланын жеке өнүгүүсү жөнүндө, өзүн өзү өнүктүрүүсү жөнүндө маселелерди бул киши дүйнө кое элек кезде өзү ошону аңдап түшүнүп алдыга жылдырып атат. Мында Казакстан 10 жыл мурда өзүн таануу, самопознание деген сабак киргизди. Биз аны киргизе албай атабыз. Бул кишини сабак көрдүңүздөр. Демек өзүн өзү өнүктүрүү, өзүн таануу деген маселени 40 жыл мурда баштап атат. Айтат элем, адамдын кыйындыгы эмне менен бааланат десе, мен айтат элем, адамдын кыйындыгы де алдыны көрө билгендиги менен бааланат. Айрыкча билим чөйрөсүндө, маданиятта, илимде. Тескерисинче жанагы кезде биз бүгүнкү күндө ЮИнин мындай сөзү бар да, эгерде биз балдарды кечээги күндөгүдөй окута берсек, биз алардын келечегин уурдаган болобуз деген сөзү бар. Биз бүгүн чынында эле балдардын келечегин уурдап атабыз. Жалпы республикалык деңгээлде билим берүү системасында өтө чоң көйгөйлөр бар. Бул жагынан жылдырыш кыйын экен. Ошол эле нерсени кичинекей, тиги республиканын борборунан алыс жайгашкан Каракулча районунда, анын дагы Алайгуу деген өрөөнүндө кичинекей айылдан баштап көңдүктөн. Анан кийин өзүнүн автордук мектебин түздү. Мектебин көрдүңүздөр, азыр баары жанагы жеңүүчүлөр да айтып атат. Биринчи орунда бул мектептин имараты эмес экен, анын техникасы эмес экен, адам потенциалы экен деп. Бүгүн дүйнө адам потенциалы менен өнүгүп атат. Мындан бир нече жыл мурда алтын менен өнүгөт, мунай менен өнүгөт дечүбүз. Жок. Азыр дүйнөдө өнүккөн мамлекеттердин 3төн 2си адамдын деңгээли менен, адамдын потенциалы менен өнүгөт. Мен айтат элем, бүгүнкү юбилярдын өзгөчөлүгү ушунда турат. Адам потенциалын биринчи орунга коюп, ошого басым жасаганында. Мына сизде дагы бир жолу баарыбыздын атыбыздан куттуктайм. Демек сиздин бул биздин коомдун өнүгүүсүнө кошуп аткан салымыңыз ат көтөргүс, төө көтөргүс деп айтат элем. Дагы бир жолу байрамыңыз менен Алмаз агай, эң оор, эң чыгармачыл сессияны сиз убагында баштап, убагында бүтүп бергениңизге дагы бир жолу чоң ыраазычылык билдиребиз. Чынында көрсөттүңүз модератордук боюнча.